Салам айымдар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Каналга катталыңыздар. Мен пластикалык операциядан кийин азыр бандажчан отурам, бүт оронгон, анан эстетикалык жактан бул көп жакшы көрүнүш эмес, ошон үчүн мен ушундай жашнакай кийим кийип отурам. Бул убактылуу нерсе, туура түшүнөсүңөр деген ойдомун. Анткени YouTube каналымдагы видеолорду токтотпойм, силерге пайдалуу кеңештерди токтотпойм деп чечтим. Ошон үчүн ушул жашнакай кийимди кийип отурам. Бүгүнкү тема колго тура кам көрүү. Убакыт өткөн сайын колубуз дагы картаят экен, колубуз дагы начар көрүнүп калат экен. Анан салымдашканда айымдар көбүнчө уялат колдоруна. Бир нерсе кылып атканда колум көрүнбөсүн деп сүрөткө түшкөндө дагы колун мындай көрсөтпөй түшүшөт. Француздарда жакшы бир макал бар. Аялдын жаш курагын колунан жана мойнунан билсе болот деп. Бул жөндөн жөн айтылган жок, анткени бетибизге кам көрүп, көбүнчө биз мойнубузду жана колубузду унутуп коебуз. Колго мына ар бир айымды эле сураса, кантип кам көрөсүң десе, крем сүйкөм дейт. Кремдин кандай түрлөрү бар, кандай туура кам көрүш керек, кремден тышкары дагы кандай кам көрүш керек, баары эле түшүнө билишпейт. Колго кантип кам көрүү керек? Биринчиден, колду дайыма сактоо керек. Албетте мен азыр айылда жашап атам, каякта бир нерсени айтып атасың дегендер чыгышат. Сага жеңил тиякта туруп сүйлөп коесуң деп. Бирок элементарный перчатки кийип иштегенде баарыбыз эле кыла алабыз. Ооба ыңгайсыз, ооба көбүрөөк убакыт алат, бирок бир көнүп алсаңар, бир өзүңөрдү көндүрүп алсаңар, дайыма перчатки менен иштегенди жакшы көрүп каласыңар да, колуңарды көп нерседен сактайсыңар, ошонун ичинде эле картаюудан дагы сактайсыңар. Урматтуу айымдар, дайыма перчатки кийгиле. Өзүңөрдүн размериңерге туура келген, азыр ар бир супермаркетте сатышат хозяйственный перчаткилер, же болбосо медициналык перчаткини алып деле кийсеңер болот. Майда жумуш болсо, медициналык перчаткини алып жазсаңар болот. Эгерде мындай оорураак кородогу жумуштар болсо, же от жакмай болсо сөзсүз мындай хозяйственный перчатки кийишиңер керек. Эң биринчи ирет бул колду терисин сактоо. Экинчи бул туура жуунуу. Бетти туура жууганды көп айтабыз, бирок колду туура жууганды негедир көп байкабайбыз. Кээ бирөө аябай ысык суу менен жуут, кээ бирөө муздак суу менен жуут. Эч качан, эч бир учурда муздак же ысык суу менен колду жуубаш керек. Жылымык суу менен жууганга аракет кылыш керек. Ооба, бул бир нече убакыт алат, бирок ошол эле суу менен жууп келгенге көп болсо 1-2-3 мүнөт өтөт. Бирок канчалык жаштыкты сактай аласыңар, канчалык сулуулукту сактай аласыңар, ошону ойлонгула айымдар. Жылымык суу менен жуунуш керек. Муздак суу менен жууса, кол кодурап, кургап кетет. Ысык суу менен жууса, тез бырыш басып, картайып кетет. Үчүнчү, туура каражаттар менен жуу. Кээ бирөө кир самын менен жуйт колду, кээ бирөө колуна эмне келсе ошо менен жуйт. Эң туура бул атайын колго арналган самындар болот, суюк самындар болот, pH туура келген, курамында нымдалыштыруучу заттар бар. Ошолор менен жуусаңар, колуңар көпкө чейин жумшак, жашнакай бойдон жүрөт. Үчүнчү, ар кандай порошокторго, чистящий, тазалоочу порошокторго, кир жуучу порошокторго, комет жана ошондой сыяктуу нерселерге колду салбоо. Эгерде оокат кылып атсаңар, ыңгайсыз болсо дагы перчатки колдонуп, ошондой нерселер менен колдун териси түзмө түз тийишип контакт болбош керек. Ошодон дагы тери тез картаят. Анан албетте колдун терисине кремдерди сүйкөө. Кремдердин сүйкөө десе эле баары эле жөн эле бир кремди алып сүйкөө берет. Кремдердин да түрлөрү бар. Биринчиден бул нымдалыштыруучу крем. Ал крем дайыма жаныңарда болуш керек. Эгерде машина айдасаңар, барда чокко салып койгула. Эгерде жумушка баратсаңар, сумкаңарга салып койгула. Үйдө үй кожойкеси болуп оокат кылып жүрсөңөр, дайыма бир чөнтөккө салып койгула. Колду жууган сайын ошо кремди дайыма алып, колду нымдалып туруш керек. Кореялык айымдар дайыма жанына крем салып жүрөт. Мен ошол нерсени байкадым дагы, бул өтө маанилүү нерсе экен деп түшүнүп калдым. Колду жууган сайын 3-4 саат сайын колду ушинтип майлап турат. Экинчиден бул азыктандыруучу майлуу крем. Эгерде колуңар кургап, кодурап жатса, аны күтүп отура бербей, деп эле же жалаң нымдалыштыруучу кремди сүйкөй бербей, майлуу витаминдерге бай кремди алып, анын курамын дарыканадан окусаңар болот, же дүкөндөн окусаңар болот, же косметологдон кеңеш алсаңар болот. Ошону сүйкөп, аябай майлуу кылып туруп, анан медициналык перчатки кийип, же
целлофан ороп туруп үстүнөн бир чүпүрөк ороп жылуулап туруп түн ичине жатып алсаңар, эртең менен турсаңар колуңар сонун болуп калат. Жумасына 2 жолу сөзсүз терини аябай майлуу крем менен түнкү маска жасап туруу зарыл. Же болбосо ошондой эле нерсени май менен жасасаңар болот. Өсүмдүк майды деле колдонсоңор үстүңкү катмарын аябай жакшы калыбына келтирип, майлар менен толуктайт жана коргоо системасын жакшыртат. Эмки крем бул ар бир айын сөз колдонуучу крем, бул күнгө каршы крем. Бетибизди деле күндөн сактайбыз, бирок колубузду сактабайбыз. Менин апам көп жылдан бери Сокулукта жашап, Сокулукта дарактар аябай аз, күн, чаң, анан жумушка бетимди жабам деп мынтип кетишкен да, анан колум баары тактар болуп, кол аябай тез картайды. Канча процедура жасап гана биз калыбына келтирдик. Азыр колу 10 жыл мурдага караганда азыр колу көп эсе жаш, көп эсе сонун көрүнөт. Ошол себептен кол менен бетти жапмай жок. Анан колго дагы дайыма эшкерип чыксаңар, күнгө каршы кремди сүртүп чыгышыңар керек. Күнгө каршы крем дагы сумкаңарда дайыма болуш керек. Анан кийин колдун териси дагы күндөн аябай картаят. Дагы бир эсте калчу нерсе бул пилингдер жана скрабтар. Бетти тазалоо деп аябай айтабыз, бирок колду тазалоо деп айтпайбыз. Колдун терисинде ошондой эле клеткалар бар. Ооба алар калыңыраак, ооба алар грубыйраак, алар бир аз башкачараак, бирок ошондой эле тери. Бул жерде дагы эски өлүк клеткалар болот. Аны дагы скрабтап турушуңар керек. Колго арналган скраб бир аз катуураак болсо болот, дамектен болсо болот. Бирок бир жумада бир колго дагы скраб кылып турсаңар, жаңылануу процесси жакшыланып, силер сүйкөгөн кремдердин баары жакшы сиңет, колуңар катуу болбой, назик, чыныгы айымдардын колундай болуп калат. Дагы жакшы эске тутчу нерсе бул колдун терисинин дагы жаш курагы болот. Мисалы, жаш кезекте жөн эле нымдалыштыруучу кремдерди сүртүп, жеңил витаминдери бар кремдер сүртүп койсоңор жакшы таасир этет. 20-дан 30-тан ашкан айымдар бетке кандай крем сүртсө, колго дагы ошондой курамдагы крем сүртсө болот. Ретиноиддер менен сүртүп баштаса болот, гиалурон кычкылы менен баштаса болот. Нымдалыштыруучу фактору бар кремди сүйкөсө болот. 40-тан ашкан айымдар кычкылдар менен сүйкөсө болот, жатар маалда жемиш кычкылдар менен сүртсө болот. Ошол эле ретиноид курамында сүртсө болот, пептиддер менен кремдер сүртөт. Бетке кандай сүртсөңөр, колго деле ошондой курамдагы кремди сүртсөңөр болот. Урматтуу айымдар, кол биз үчүн өтө маанилүү. Кремди сүртүп атканда дагы туура сүртүү керек. Перчатки кийип аткандай сүртүш керек кремди сүрткөндө. Биринчи манжалардан баштап перчатки кийип аткандай кылып, монтип туруп, анан сүртөбүз. Эч качан жөн эле мынтип чалып ала сүртүп, анан дароо бир нерсени кармаган болбойт. Сүрткөндөн кийин бир 5-10 минутта бир аз эс алдырып, өзгөчө майлуу кремди сүрткөндөн кийин бир аз эс алдырып, крем сиңирип, андан кийин өзүңөрдүн оокатыңарды улантып берсеңер болот. Кол дагы картаят. Кол дагы кургайт. Кол дагы так басат, кол дагы турулат, кол дагы бырыш басат. Ошол себептен колго жалаң гана үйдөн кам көрүү эмес, косметологиялык клиникада дагы, салондо дагы атайын процедураларды жасоо керек. Болбосо каалайбызбы, каалабайбызбы, акырындап колубуз картай берет. Кандай процедураларды жасоо зарыл? Ошол эле биоревитализация, ошол эле мезотерапия, ошол эле пилингдер, ошол эле фото жашартуундагы колго колдонсок, радиез методикалары, плазмалифтинг методикалары аябай жакшы таасир этет. Урматтуу айымдар, эгерде видеом жакса, сөзсүз комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, перепост кылыңыз жана менин каналыма катталыңыз.